Замбиректен биринчи жолу атканда үнү чаң, танка өзү от алганда эле бир башкача сезим болот. Үстүңөн танка өтөт, эч нерсе болбойсуң деп. Түшкө кирбеген техникалар алынып атат деп айтылып жатпайбы? Душманды кол салганга барбай турган шарт түзүшүбүз керек. Азыр жеттикпи ошондо? Кемчиликтер бар, аны бияктан эфирден айта албайм. Чоңдордун балдары барып калдыбы? Аябай эле баары эле келип атат деп айта албайм, бирок бар. Баары сонун болуп атса, анда эмнеге армиядан качып жаткандар дагы деле бар? Туура айттыңыз, эң туура, ишенимдүү түрдө айта алам. Дедовщина жок. Чоң сунуу кан бугандай токтоду деп айтсак болобу? Дедовщина деген терминди жок десек болот. Армияга барып, анан армияны жаман деп айткан жоокерди көрө элекмин. Бул алтын казгандай болот экен. Жөн эле мисалы жаңы курал жаракты берип койсоң армия оңолуп кетпейт. Каада салттарыбызды башына киргизишибиз керек экен да, мык каккандай. Айдоочулук күбөлүк жөнүндө маселе көтөрүлүп атпайбы? Танканы айдаш үчүн канча окуш керек? 4 жыл бою окутат. 30-40% жаңы келип аткан армияга келип аткан чакыруучулар мүнөзү да өтө назик. Саламатсыздарбы, сиздер Кабар подкастты көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде конокто Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы жана коргоо министринин биринчи орун басары Отонбаев Дарел Зарылбек. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Биринчиден майрамыңыз кут болсун. Рахмат. Аскер атамдарында майрам деле болбосо керек, биз сизди майрам күнү чакырып алдык. Армияда майрамдар белгиленет, бирок өзүнүн тартиптери бар. Себеби дегенде биз өзгөчө майрам күндөрү күчөтүлгөн шарттарда айрым аскер бөлүктөр күчөтүлгөн шарттарда кызмат кылат. Себеби деген бул мамлекеттин коопсуздугу. Эми маекти баштайлы. Азыр кыргыз армиясында абал кандай? Бизге акыркы 21 жылдан баштап коомдун жетекчиликтин армияга көңүл бурганы бизди аябай канааттандырат. Дем берет деп айтсам болот. Себеби мына бүгүн эле мисалы ошо жетекчиликтин колдоосу менен бүгүн түштүк регионунда, Манас шаарында 167 батир берилип атат. Мына азыркы учурда. Анан мындай нерселер эми бул социалдык тармакта эле эмес, жалпы айтсам акыркы 5 жылда биз бир 70-80% аскер техникаларын, курал жаракты жаңыртканга жетиштик. Ошон үчүн мындай нерсе бизге аябай дем берет. Себеби айта кетсек, мурун өткөрүлгөн машыгууларда биз толук өзүбүз камсыз боло албай, башка коңшу мамлекеттерден ок дары сураган күндөр болгон. Эми азыр акыркы 5 жылда андай нерсе жок. Андан тышкары бизге жетекчиликтен так тапшырма берилди. Эч кимден сурабай, биздин армиябыз деген өзүн өзү камсыз кылышы керек деп. Азыркы күндө биз мисалы былтыр эле өткөн машыгууда биз 5 контингентти толугу менен, техника менен, ок дарысы менен, айрым контингенттерге күйүүчү май менен дагы жардам бердик. Бул мындай нерселер сөзсүз түрдө дем берет деп ойлойм. Бул деген баары жалпы аскер кызматкерлери билет. Бул өтө бир чоң көйгөй болчу. Адамды, аскер кызматкерин өзгөчө мындай басынткан бир ушундай эмелер эми азыркы күндө Кудайга шүгүр биз мындай нерседен арылдык деп толук ишенимдүү айта алам. Баз салыштыруу менен баа берилет эмеспи? Ошо сиз айтпаңызбы, аябай кыйын күндөр болгон депчи. Ошолорду бир сүрөттөп айтып кетсек да, бизге айтып жүрүшпөйбү? Жыртык өтүк менен жүргөн, ачка калган күндөр болгон, жоокерлер жалданып иштегенге чейин аргасы болгон күндөр болгон депчи. Ошолорду сиз көргөнсүз да? Мен эми окуумду 92-жылы бүткөм. Анан биздин коом, армия, мамлекетибиз башынан кандай кыйын күндөрдү өткөрсө, ошо толук эле башыбыздан өткөрүп келатабыз, толук эле катышып. Эми жана сиз жыртык бут кийим деп айтып атпайсызбы? Алар болгон, бирок бул 90
2005 жылдарга чейин болгон. Андан кийин эми бут кийим кийим жактан камсыз болчубуз, бирок ар түрдүү мамлекеттердин кийимдерин кийип келгенбиз. Анан биринчи ирет Кыргыз улуттук армиянын кийимин биз 2014-жылы кийдик. Андан кийин азыркы күндө мисалы толук ар түрлүү, ар бир аскер кызматкер ар түрлүү кийим менен камсыздалат. Салтанаттуу кийимден баштап күнүмдүк кийимге чейин, талаага кийген кийимдер өзүнчө, техниканын үстүндө иштеген спецодежда деп коебуз. Аны менен да бүгүнкү күндө толук камсыздалган. Андай күндөр болгон. Бир кезде айтчу эмес беле, армияга караганда түрмөдөгүлөрдүн тамак ашына көбүрөөк акча бөлүнөт экен деп, ошондой күнгө чейин жетип калганбыз да. Эми андай күндөр деле болгон, себеби дегенде армияда кызмат кылгандар билет, паёк деп коет. Паёктун суммасы акчалай түрдө, чынында эле мисалы түрмөдө кесилип кеткен, ошо кесилген адамдардын акча түрүндө санап келгенде бир 40-60% чейин жогору болчу. Азыркы күндө мисалы мына ушу 25-жылдын аягында бизге жаңы норма кирди. Бүгүнкү күндө жалпы куралдуу күчтөрдө бир норма, биринчи норма деп киргиздик. Мисалы Союз учурунда бир күндүк азык түлүктүн калориясын эсептесек 1800 калория болчу. Бүгүнкү күндө биздин аскер кызматкерлери, жоокерлерге берилген тамактын калориясы 4800 калорияны, килокалорияды түзөт. Эмнеге көбөйттүңүздөр калорияны? Эми биринчиден бул мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жетишип калды. Экинчиден акыркы күндөрү дүйнө жүзүндө региондо болгон геосаясий абалга байланыштуу тапшырмалар да көбөйдү. Ошол эле күчүрмөнү даярдоонун системасы өзгөрүп атат. Мисалы акыркы эле 25-жылы мисалы машыгуулар көбүрөөк өткөрүлө баштады. Ошо машыгууларга ар бир жоокерди ошо согуш талаасында ыкмаларды үйрөтүү сабактары көбөйдү. Себеби физикалык нагрузка көбөйдү. Ошондуктан биз ушундай чечимге келдик. Бул баары тең илимге таянып эсептелген, талдоо жүргүзүлүп, анан бүгүнкү күндө жоокерлер курсагы аябай толук кандуу камсыздалынат. Илгери жаңы келген жоокерлер бир 2-3 айда кадимкидей салмагын таштап, арыктап кетчү. Бүгүнкү күндө андай көрүнүштөр да азайды. Эми ар бир жоокердин физикалык өзгөчөлүгү болот экен. Кээ бир мындай салмагын таштагандар бар, жок эмес. Себеби дегенде күн тартиби өзгөрдү. Аябай так ар бир иш-чаралар өз убагында өткөрүлүп, режим деп коебуз. Ошо режимге көнгүчө жаш жоокерлер бир аз кыйналат. Аны баары эле билет. Эми жөнөкөй адам деле мисалы бир шартта жашап, бир шартта иш кылып, анан кескин түрдө эгер ошо шарттар өзгөрүлүп кетсе, ыңгайсыз көнгүчө бир ыңгайсыз бир абалда болот. Ошон үчүн бул мындай мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Ошондуктан азыркы күндө мисалы тамак аш, кийим жагынан эч бир маселе жок. Толук кандуу камсыздалат. Жакында эле сиздерге техника тапшырылып жатканда айтылды да, ошо куралдуу күчтөрдү каржылоо акыркы 5 жылда 300 эсеге көбөйдү депчи. Ошондо эми баягы аскер тармак болгондо бизде мамлекеттик сыр деп так суммасы айтылбайт эмеспи? Бирок 300 эсе деген бул эбегейсиз көп каражат да. Сиз жогоруда деле айттыңыз 80% жаңыландык деп. Анан ошо мурда бир генералдардын маегин окуп калдым. Биз Кыргызстан бюджетин эсебинен бир ок дагы сатып алган эмес депчи. Азыр техниканын түрү менен камсыздалдыңыздар да.
түшкө кирбеген техникалар алынып атат деп айтылып жатпайбы? Эми бизге мисалы техниканы дагы биз алган учурда биз Кыргызстандын тегерегинде Кыргызстанга кандай коопсуздуктар жаралат азыркы күндө бар, анан жакынкы бир 4-5 жылда кандай коркунучтар пайда болушу мүмкүн, ошону эске алуу менен талдоо жүргүзүлөт. Анан бүгүнкү күндө дагы техниканын колдонуусу да кескин түрдө өзгөрбөдү. Мисалы Украина менен Россиянын согушун карасак, мурункудай танкалар, башка соот техникалар мисалы чабуулга жалпы жапырт өтпөйт. Себеби дегенде азыркы күндөгү ошо ок атуу каражаттары кескин түрдө өзгөргөн. Азыр баарына эле маалым FPV дрондор деген. Бул орусча термини бар, высокоточное оружие деп. Ошол класстагы курал жаракка киргизсек болот. Анан биздин Кыргызстаныбыз тоолуу аймактар көп. Тоолуу аймакта дагы ошо ар бир курал жаракты колдонгондо өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Биз ошонун баарын талдап, анан такыр эле баарын эле ала бергенде ал деле туура эмес. Себеби биз деген мамлекеттин экономикасында карашыбыз керек. Ошо сарпталган акча экономикага терс таасирин бербегендей кылып, бирок ошол курал жарак техника, аскердик техника ошо Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылганга жетиш керек. Ошол принциптер менен алынып атат. Анан эң негизги маселе азыр абадан коргонуу маселеси турат. Жанагы айтып кеткендей FPV дрондорду бул бүт эле армиялар өтүп атат. Бул жашыруун деле маселе эмес. Бизде дагы мына ошо 25-жылдын аягында ошол учкучсуз учуучу аппараттарды колдонмо бөлүктөр түзүлдү. Ошого карата биринчи этап менен ошо колдоно турган адистер даярдалып атат. Кудай сактасын, бирок баягы армия эмне үчүн керек? Баягы душмандар басып кирсе, мизин кайтарыш үчүн да. Эгер азыр бир коркунуч жаралса, биздин армиянын даярдыгы кандай? Аскерлердин даярдыгы? Туура айттыңыз, мизин кайтарыш. Бирок биз талдоо жүргүзүп келип, бирден бир жыйынтыкка келдик. Биз ошо душманды кол салганга барбай турган шарт түзүшүбүз керек. Мисалы ошол эле 21-22 жылды айта кетсек, армиянын абалы азыркы күн менен салыштырмалуу өтө эле начар болчу. Бул деле ошол эгер азыркы абалыбыздай болгондо, мен ойлойм ошо Тажикстан деле бир 10 жолу эмес, 1000 жолу ойлонмок. Кол салыш керекпи, салбаш керекпи? Ошон үчүн биз дагы талдоо жүргүзүп келип, бирден бир биздин максатыбыз ошондой агрессияны болтурбоо. Бул эмне менен бул максатка жетебиз? Ошо камсыздануу бир маселе, анан ар бир жоокердин даярдыгы, жеке даярдыгы, жалпы бөлүкчөлөр дагы даяр болуш керек. Себеби дегенде жоокер жеке өзү колдонгон курал жарагын, техникасын билиш керек, билиши мүмкүн. Бирок жалпы мисалы ошол эле взвод менен биргеликте, взводдун курамында, ротанын курамында колдоно албаса, бул маселе жаратышы мүмкүн. Анан армия бир өзгөчө бир организм, себеби дегенде биякта башкаруу системасы да бар. Ошо башкаруу системасы да өзгөрүп атат. Күндөн күнгө техника өнүгүп атат. Аскерий илим дагы азыр такыр көп принциптери өзгөрүп атат. Себеби дегенде ошо согуш таласындагы жүргүзгөн согуш ыкмалары да кескин түрдө өзгөрдү. Мурун мисалы айтып атпаймынбы, рота, батальон менен чабуулга өтө турган болсо, азыр андай жок. Себеби азыркы чалгындоо системасы
ушундай жетишти. Мисалы рота же взвод чогулган жерде бул сөзсүз түрдө аныкталат согуш талаасында. Азыркы эми чалгындоо шаймандары, чалгындоо каражаттары ушунчалык жетишти. Себеби дегенде согуш талаасын эле эмес, андан терең бир 20-30-100 километрге чейин душман дагы биз дагы көрүп турабыз. Кайсы жерде кандай аскер бөлүктөр чогулуп атат, алардын кыймылын, жүрүштөрү баары тең. Азыр керек болсо космостон жөнөкөй жаранды эле көрсө болот. Эми Google'га кирип эле көрүнүп атпайбы? Ар бири азыр Google'дан координаттарын берсе болот. Ошон үчүн биз ошо азыркы замандын талаптарына жооп берген армияны курууга умтулуп атабыз. Сиз айтпаңызбы баягы бизге душман басып киргенден жалтанып туруш керек депчи? Ошондой деңгээлге жетишибиз керек деп. Азыр жеттикпи ошондо? Азыркы күндө жеттик деп, бирок кемчиликтер бар. Аны бияктан эфирден айта албайм. Аны биз билебиз. Ошо кемчиликтердин үстүнөн толук кандуу деп, бирок 90%га даярбыз десем ишенимдүү түрдө айта алам. Баягы мисалы үчүн 99-2000-жылдары сиз ошол окуяга деле катышыптырсыз, Баткен окуясына. Кудай сактасын, ошондой бир басмачылар кирип келсе, мизин кайтарып койгонго кудуретиңиз жетет да. Андай басмачыларды 99-жылы мобилизация жарыяланса, бүгүнкү күндө куралдуу күчтөр өзүнүн күчү менен эле толук мизин кайтарганга ал жетет. Дагы белгилеп кетчү нерсе, мисалы жалпы эле куралдуу күчтөр тартылбаса керек. Себеби андай 99-жылдагы мыйзамсыз топтор деп коебуз. Мыйзамсыз топтордун мизин кайтарышка биздин мисалы айрым эле аскер бөлүктөрү тартылып, ошолордун күчтөрү толук жетишет. Сиздин ал окуяга катышканыңызды ананыраак дагы токтолгум келип турат. Азыр теманы улай элечи. Анан ушундай шарттар түзүлүп жатат, кыргыз армиясы мындай жакшы жакка кетти, өнүгүп жатат дегенде, демек кызмат өтөгүсү келген жоокерлердин саны көбөйүп жатат да. Жакшы болуп атса адамдар баргысы келет да. Сөзсүз түрдө. Бирок биз каалагандай, биз ошо үмүттөнгөндөй деңгээлде эмес. Бирок мисалы 4-5 жылга мурункуга караганда бир эгер пайыз менен айтсак, бир 30-20% көбөйдү. Бирок дагы эле жалпысынан алганда 80-жылдары окууга өткөн учурда мен тапшырган аскердик окууга мисалы конкурс бир орунга 8 киши эле. Азыр эми андай жок, бирок биз быйыл дагы могу аскерге чейин даярдоо сабактарын кошо билим берүү министрлиги менен чогуу иш алып барып атабыз. Негизги максат ошол биздин жаш муундарды аскердик кызматка үгүт жүргүзүү. Андан тышкары эми бул патриоттук тарбия. Жок, окууну айткан жокмун, баягы армияга барып кызмат өтөө. Жашы келгенде чакырылат эмеспи? Бир жылдары баягы квота толбой, жылына 70 миңдей жигиттин жаш курага армия курагына келсе, бирок 3 миңдик квотаны да толтура албай атабыз деп ызылдагандар болгон да. Андай күндөр болгон. Азыркы күндө андай жок. Армияга барам дегендер, чакыруучулар көп. Бирок буну да биз талдап айтышыбыз керек да. Себеби дегенде буну да жашырыштын кереги жок. Ошо басымдуу бөлүгү тилекке каршы булар мамлекеттик органдарга иштеш үчүн ошол талап киргизилди. Аскердик билет керек экен. Ошого бирден бир себеп ошол. Бирок өз дили менен мекенге кызмат кылам дегендердин саны дагы көбөйдү. Жанагы мисалы үчүн орун берилет эмеспи? Квота быйыл мынча адамды чакырабыз деп, ошол толобу? Көйгөйсүз эле толот. Толот, көйгөйсүз эле толот. Толчу эмес да бир жылдары. Толчу эмес. Андан тышкары чакыруучулар качып, аларды милиция менен издеген күндөр эми азыр деле жок деп айта албайм. Андайлар бар. Бирок ал дагы биз мындай аскер комиссариаттарга
тапшырма коюлган. Ар бир үй бүлөнүн шартын карап, ар бир ошо чакырылуучунун шартын карап, мисалы эгер ушул жазда мүмкүнчүлүгү жок болсо биз аны күзгө жылдырабыз. Ошентип баягы шартына байланыштуу. Себеби дегенде эми бизге азыр армиянын мөөнөттүү аскер кызматкерлерин толтурганга андай бир чоң көйгөй жок азыр. Чоңдордун балдары барып калдыбы? Бир учурда жалаң гана карапайым элдин балдары кызмат өдөп, чоңдордун балдары барчу эмес да. Аябай эле баары эле келип атат деп айта албайм, бирок бар келип атышат. Көбү ошо окууга тапшырып, жогорку окуу жайларга тапшырып, аларга мыйзам менен мүмкүнчүлүк берилген, окуусун бүтүрүп, бирок окуусун бүткөндөн кийин келип атышат бизге. Мындай суроо жаралат да, куралдуу күчтөрдү каржылоо 300%га көбөйсө, жанагынтип кийимди түрлөп кийип калсаңыздар, тамак 4000 калория дедиңиз, тамак кенен бир 4800 5000 экен. Тамак кенен кесир болуп калса, баары сонун болуп атса, анда эмнеге армиядан качып жаткандар дагы деле бар. Балким маселе башка жактадыр. Эми туура айттыңыз, эң туура. Себеби дегенде армия деле бир өзүнчө бир бөлүнгөн бир коом эмес да. Ошо биздин жалпы коомдун бир бөлүгү. Анан коомдо кандай маселелер бар, ошол эле тилекке каршы биз бул миграция менен дагы мындай талдап келсек, миграцияга да байланыштуу болуп атат. Себеби дегенде бизге ошо келген мөөнөттүү аскерлердин арасында ата-энеси миграцияда жүргөндөр көп. Анан көбү чоң ата, ата-энесинин колунда өсүп, алардан эми мен деле чоң энемдин колунда өскөм, бирок чоң ата, чоң энелер эми биз кыргызбыз да, баарына эле белгилүү, өзгөчө эркелетишет, сураганын мындай толук кандуу камсыз кылып, өзү жебесе дагы чоң ата, чоң эне, ата, эне берет экен балдарына. Анан кичине мындай назик шартта өсүп, анан мүнөздөрү да кичине мындай назик болуп, ошого байланыштуу деп ойлойм да. Жанагы каржылоо 300 деп пайыз айтып атпайбызбы? Мисалы, мурун деле бөлүнүп келген, бирок ошо бөлүнгөн акчанын эң көп бөлүнгөнү, ошо бөлүнгөн суммадан биз бюджеттен бир 15-20, эң бир жогору бир бөлүнгөн бир жылдары эсимде бир 30% эле камсыздалган. Бул деле бир эме да. Мисалы, жогорку кеңеш бюджетти карап чыгат, караганда ошо белгиленген суммадан 30%-на чейин 100 миллион десе 30 миллион берилиппи? Ошондой болчу да. Ошон үчүн көп нерсе, көп маселелер чечилбей калган. Ошол эле негизи эми ар бир жыл сайын бюджетте, биздин бюджетибизде деле каралат ошо аскердик техниканы сатып алуу, жаңыртуу, ок-дарылар. Себеби дегенде күчүрмөнү даярдоо токтобойт. Бул күнү түнү ок атуулар болот, башка машыгуулар өткөрүлөт. Ошон үчүн бул эми тилекке каршы армия биз баягы киреше кылбайт экенбиз. Биздин кирешебиз ошо мамлекеттин коопсуздугун толук кандуу камсыз кылуу. Балким жанагы аскерге барууну каалабай жаткандардын себеби бул жанагы армиядагы чоң сунуу, айтып отун дедовщина депчи. Ошол себеп болуп жаткандыр. Анткени аскерге чакырууну азыр эле кичине сыймык катары көргөн болбосо, бир учурда согушка кагаз келгендей кабыл алып калышкан да. Аскерге чакыруу дегенде диркиреп кетчүт да эми. Жашырыштын кажети жок. Мурун болгон. Себеби дегенде азыр мисалы мөөнөттүү аскерлер да 1 эле жыл кызмат кылат. Мурун 1,5 жыл болчу. Андан мурун 2 жыл болчу. Анан ар бир жарым жыл сайын жаңы жоокерлер чакырылганда эми баягы мурунку чакырылган аскер кызматкерлери ошо жоокерлер үстөмдүк көргөзүп,
Анан 90-жылдары ошо бул деле экономикага байланыштуу деп ойлойм. Акчадан талап кылып, кийин жанагы уюлдук телефондор пайда болду, анан единица салып кой, ушундай терс көрүнүштөр болгон. Эми азыркы учурда ишенимдүү түрдө айта алам, дедовщина баягы биз кабыл алгандай түрдө жок. Биринчиден, эмне үчүн? Ар бир аскер бөлүк, ар бир ротада мисалы 2 призыв жок. Жалпы мисалы жазында келгендер ошолор бир ротада. Эмне үчүн рота деп атам? Себеби дегенде рота бул өзгөчөлүгү ушундай, взвод рота. Булар суткасында ошо бир сутка боюнча 24 саат булар чогуу жүргөн бөлүкчө. Ошо командирлери чогуу жүрөт. Күндүз жана күжүрмөнү даярдоо сабактар өткөрүлөт, тарбия иштери, спорттук иш-чаралар өткөрүлөт. Ошонун баары ошо рота, взводдор чогуу бир жүрөт. Бул бөлүкчөлөрдө азыр бир гана призыв. Мындай алардын арасында бирөө улуу, бирөө кичүү деген жок. Анан эми эркектер, жалаң эркектер жүргөндө мындай бирөө мындай жалпак тил менен айтканда бири-бирин жөөлөп кетишет экен. Ушундай көрүнүштөр болот. Анан аны баягы орусча инерциальное мышление деп коебуз го. Ошо туруктуу бир эме болуп көрүнүп калганда ошондой кабыл алынып калган. Анан эки жоокер жөн эле түртүшө кетсе, буну неуставный негизи мыйзамга таянсак, бул дагы мыйзамсыз нерсе. Себеби дегенде армияда ар бири бири-бирине баш ийет. Строгая субординация. Ошон үчүн эки аскер кызматкери бири-биринин мамилесинде сөзсүз түрдө бирөө баш ийгени, бирөө башкарганы болот. Ошон үчүн кээ бирөө мисалы бирөөнө баш ийип калса, алда мындай бул уже психологиялык жак. Ушундай. Анан тилекке каршы могу массалык маалымат каражаттары дагы баягы эме деп коебуз го, сенсация деп. Себеби могу терс көрүнүштөрдү жазса, баары окуйт экен. Могу жетишкен, жакшы багытта алып барылып аткан иш-чараларды жазса көп окубайт окшойт. Ошондон бул да бирден бир себеби жалпы коом ушундай таризде кабыл алып калганы. Жок, кеп сенсацияда эмес да. Мисалы үчүн армияга узатып кайра өлүгүн алып аткан ата-эненин сыздап жатканы, мисалы үчүн ал катуу сабалгандан кийин каза болду деп чыгып атат. Кээ бирөө өз жанын кыйып атат. Армиядагы чоң сунуу маселеси өткөн курултайда президент тарабынан да көтөрүлдү. Демек, курултайдын деңгээлине, президенттин деңгээлине жетип калгандан кийин абал жакшы деп айтсак болобу? Департамент конвоирования деген бар. МЧС аскер бөлүктөрү бар, башка күч түзүмдөрдө, МВДде бар, Ички иштер министрлигинде. Алардын шарты да башка, тапшырмалары да башка. Ошон үчүн алар бизден мындай кыйла өзгөчөлөнөт. Коргоо министрлиги боюнча айтып кетсем, бизде жана видео камераларды коюп, мындай такыр жок деп айтып атпаймынбы? Мен жок дебейм. Бирок азыркы күндө баары бир призыв болуп, мындай дедовщина деген терминди жок десек болот. Именно дедовщина. Анан жанагы мыйзамсыз эмелер болгон, уруп мушташып кеткендер болот. Эми кээ бир учурда сержанттарда күч колдонот. Андайлар бар. Бирок салыштырмалуу бул дагы эметиш керек. Азыр уруп сабоо деген андан биз арылдык деп айтсам болот. Анан башка күч түзүмдөрдө болгон ушундай терс көрүнүштөрдү да бизге армияга жалпы армияга байлап атпайбы? Анан эгер айтып келсем, мисалы Коргоо министрлигинде биз жумушту бирок токтотпой алып барып атабыз. Мына ушу өткөн жылдын эле июнунда президенттин аппаратынан комиссия
ар бир аскерий бөлүктү текшерип чыкты. Анан күзүндө кайра бир ирет текшерип чыкты. Именно ушул маселе боюнча алар да аябай мындай көзөмөлдү катуу жүргүзүп атышат. Биз дагы бул багытта мындай тарбия иштерин токтоткон жокпуз. Андан тышкары ушу техника каражаттары, мисалы видео байкоо, азыр ар бир аскерий бөлүктө негизги ошо жоокерлер чогулган жерде, мисалы ашканада, жууна турганда, эртең мененки жууна турган жайында, казармада видео камералар орнотулган. Бирок азыр биз ал ишти дагы күчөтүп, дагы тапшырма берилген бизге жетекчиликтен. Азыр сырткы плац, дагы башка ошол спорт городок, ошондой жерлерге да жалпы орнотуу иштери жүргүзүлүп атат. Бул максат эмне? Ошо ар бир жоокер мисалы көз алдыңда болуш керек да, нөөмөтчүнүн көз алдында болушу керек. Ал өзү да байкоо жүргүзүп, командирлерден тышкары. Армияда мисалы анан бөлүкчөнүн командири, взводтун командири, ротанын командири болуп бөлүнөт. Анан жанагы мен жалпы массалык маалымат каражаттарды айткан жокмун. Айрым. Бирок азыркы күнү дагы ошол айрым массалык маалымат каражаттар ошол багытта жумушту алып барат. Бул азыр талдап көрсөк, бул эми ким акча төлөсө ошонун заказы менен, табыштамасы менен аткарат деген бир жыйынтыкка келип атабыз. Себеби дегенде, могул жакшы өзгөрүүлөрдү деле байкабай кээ бирөө жазып атпайбы? Анан ошо бир терс бир окуяны жалпы армияны каралап жазгандар жок эмес. Мисалы ошол эле жоокерлердин энелеринин комитети бар. Алар менен өтө тыкыз байланыштабыз. Алар келип каалаган учурда келип, мисалы аскерий бөлүктү көргөзөт, биз ошону барып текшеребиз деп. Алдын ала эмес, келген күнү биз ошо айткан аскерий бөлүгүнө барып, ачык баарын көрсөтүп атабыз. Андан тышкары тарбия иштери, бул дагы комплекстүү алып барбасак, бул нерсени жеңиш кыйын. Анан жеңдик деп эле баягы тим болуп калбастан, бул системалуу түрдө өткөрүлө турган иш-чара экен. Антпесе эми тилекке каршы жана айтып атпайм, миграцияга да байланыштуу. Себеби дегенде 18 жыл үйдө, мектепте тарбияланып, мындай айтканда мүнөзү дагы уже түптөлүп калган жаран келип атпайбы бизге. Анан биз армияда бир жылда, негизи эми армия, эгер чынын айтып кетсек, бул адамды тарбиялоочу мекеме эмес да. Бул биз деген жоокерди тарбиялашыбыз керек. Себеби эртең согуш талаасына чыкканда бул толук кандуу согушканга, ошо душмандын мизин кайтканга даяр жоокер болуш керек. Биз баягы күжүрмөн даярдоо, аскердик даярдоо негизги багытыбыз ошол. Анан бирок могул тарбия иш-чараларын дагы толук кандуу колго алып, бизде атайын башкармалык бар. Алар дагы ошо иш-чараларды өткөрөт. Ошондо коргоо министрлигинде чоң сунуу кан бугандай токтоду деп айтсак болобу? Дидовщина деп суроо бергенсиз. Дидовщина токтоду деп ишенимдүү айта алам. Бирок өз ара баягы айтып атпаймынбы? Эми мисалы мектепте деле классташтар уруша кетишет экен. Андай көрүнүштөр армияда уже мисалы мыйзамга таянып карасак, бул классификациясы башкача болуп калат. Мыйзамсыз мамиле болуп калат. Ошондо өткөн жылы бир да факт катталган жокпу? Жок, катталды, катталып атат. Жана жандарында жанын өзү кыюу аракеттер. Мисалы 25-жылды алсак 5 окуя катталды. Бирок бул деген мөөнөттүү аскерлер эмес. Бул контракт түзүп армияда ошо экөө чөнтөктөрүнөн каттары чыкты. Сүйлөшкөн кыздары
менен мамилеси бузулган. Үчөө болсо аябай көп суммада кредит алып ошону төлөй албай, үйүндө дагы, үй бүлөсүндө дагы маселе болуп, ошондуктан бул материалдар баары тең аскер прокуратурасына өткөрүлгөн. Буну биз мындай нерселерди жашырбайбыз дагы, жашырыштын да кереги жок. Мисалы, кечеги күнү дагы бир аракет болду, биз токтоп аман эсен алып калдык. Бул да контрактник. Анан мисалы сурап талдап келсек, сураштырып келсек, өзү билбейт, себебин айта албайт. Билбейм деп эле колун кескилептир. Анын материалдары да азыр мисалы прокуратурага өткөрүлүп берилет. Аман эсен, Аман эсен. Мурун катардагы жоокерлер болчу, көбү. Азыр келишимдик негизде иштеп аткандар, Ооба. Анан көп эле маселени мындай, эгерде талдап келсең, ошо проблеманын учу үйдөн башталат да. Себеби эми ачык айтыш керек, бир 30-40% жаңы келип аткан, армияга келип аткан чакыруучулардын мүнөзү да өтө назик. Сөз көтөрө албайт. Сөз көтөрө албайт. Бул дагы мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш болуп атат. Себеби сурап келсең, атасы миграцияда, анан үйүндө чоң энеси, апасы, эжелери ушундай байкелери деле, мисалы эми жумуштан эркек киши көп эсе жумуш менен алек болот го. Ошондой көрүнүштөр жок эмес. Чоң сунуп жазаланган командирлер болду? Же андай учур такыр катталган жокпу? Жок, андай учурлар бар. Бир 2 окуя болду. Өзүнүн укуктарын, мисалы башка бирөөнү басырмалап, басмарлоо. Ошондой кандай жаза тартылды? Соттолушту. Жеңил иретте жаза алгандар, алар армиядан кетти. Кол астында иштегендерге мыйзамсыз мамиле кылып, аларды мындай басынтып, андай учурларда андай кызматкерлер азыркы күнү сөзсүз түрдө жок эле дегенде армиядан кетет. Андан тышкары бизде баары тең катталат да. Кайра армияга келгенге уже аскер кызматкер боло албайт, боло албайт. Армия дегенде жоокерлерге мылтык атканды эле үйрөтпөйсүздөр да. Аларды жана айтпайсызбы, тарбия жагында колго алып атабыз деп. Жанан мындай кызык болуп атат да, бир анализ же изилдөө жүргүздүңөр беле? Балдар аскерге келгенден кийин кандай эле, аскерде кызматын өтөп бүткөндөн кийин кандай болду? Ой жүгүртүүсү, дүйнө таанымы, мамлекетке болгон мамилеси? Армияга барып, армияны бүтүрүп, анан армияны жаман деп айткан жоокерди көрө элекмин. Көп эле жерде ошол айылда деле, мисалы жөнөкөй адамдар, эркектер өзгөчө чогулуп калганда сөзүн байкап турсаң, эмнеден баштайт? Мен армияда мындай кызмат кылгам деп, анан армияга барбай калгандарды байкасаң, бир ыңгайсыз абалда калып калышат. Ошол эле эми той топур болот. Ошол жерде деле өзүңүз деле мындан ары байкап жүрсөңүз, бир байкап көрүңүз. Анан армияны жаман деп, себеби мекенге, мамлекетке кылган мамилеси, көз карашы, аң сезими кескин түрдө өзгөрөт. Бул да бир жакшы жетишкендик деп ойлойм. Армиянын ушу мына ошо бир жоокер дагы мына күзүндө эле жанын кыям деп аракет кылган. Өзү эң негизги бир себеп армияга такыр баргысы келген эмес. Анан бул дагы сүйлөшкөн кызы менен да байланыштуу болгон. Андан тышкары ата энесин чакырып сүйлөшсөк, атасы өзү эле айтты: мен балама алым жетпей калды, анан армияга барып адам болуп келсин деп жибергем деп. Ал бала азыр эми кызмат кылып атат, мыйзам аны бошотууга жол бербейт экен. Дарыланып госпиталга жатып азыркы учурда эми тарбиялап атабыз. Азыр кыргыз армиясында кандай идеология жүргүзүлөт? Негизги идеология бул мекенди сүйүү,
Анан дагы бир багытты өзүбүзгө себеби дегенде кыргыз эли өзү табиятынан биз жоокер эл болуп келгенбиз. Бул тарыхты окутуш керек экен. Ошо тарых сабактарын көп өткөрүп атабыз. Ар бир адам өзүнүн тарыхын билсе, бул келечекке жол экен. Келечекке жол. Бизде мисалы тарыхыбызды мындай талдап чыксак, ар бир адам биздин тарыхыбыз сыймыктана тургандай. Анан маданият. Себеби маданият дагы ошол эле биздин каныбызга сиңген да, улууну сыйлоо. Мисалы Москвада деле окуп жүргөндө метрого же автобуска кирсең, жаш балдар кемпирге да орун бербейт. Бизде мисалы улутуна карабай, кээде жүрүп калганда байкасам, мисалы улутуна карабай, сөзсүз түрдө жаштар эми турбай койгондор деле бар. Бирок алар ошо маданиятсыз жаштарбы дейм да. Өзүнүн тарыхын билбеген, ошо тарыхына, кыргыздын тарыхына кызыгып, маданиятына кызыгып, ошону билген балдар сөзсүз түрдө орун беришет. Эми көбүнчө айрым жаштар турбай коет. Бирок бул дагы ошо анан кыргызда жакшы сөздөр бар эмеспи? Эр жигит эл четинде, жоо бетинде деп. Анан бир ушул багытта ушу кино тасмалар азбы деп ойлойм да. Себеби мисалы баягы акыркы мага аябай чоң таасир берген кино тасмаларды айта кетсем, ал Курманжан Датка. Аябай жеке мен өзүмдүн оюмду айтып атам, жеке мага аябай чоң таасир берген. Ошондой тасмаларды көбүрөөк тартыш керекпи деп ойлойм да. Себеби бул эми армия бул ушундай организм экен. Бул негизи ошо армиянын түзүлүшүнө, ошо көз карашына, аң сезимине жалпы коомдогу аябай таасир берет. Ошо таасири эмнеде, ошо баа бериште, анан урматтоо. Себеби дегенде бизге мыйзам мисалы жеке ишкана ачып, башка булактардан мисалы каржы мындай акча тапканга биз мыйзам менен бизге тыюу салынган. Ошон үчүн эми негизи ар бир жоокер, ар бир офицер бул кызмат кылганда эң негизги биринчи орунда ошо мекен деп коюлушу керек. Эми бизде айрым офицерлер бар, биринчи орунга үй бүлө, жашоо шартым деп. Бул да болуш керек сөзсүз түрдө. Бирок ошо мен офицер болом деп ушул адистикти, ушул профессияны тандаган офицерлер булар мекенге кызмат кылам деген. Ошон үчүн коом тараптан дагы мындай бир аябай сезим эмес, сыйлоо болушу керек деп ойлойм. Урмат, Азыр кандай коомдун армияга болгон мамилеси? Эми Кудайга шүгүр өзгөрүп атат, бирок мындан да бийик деңгээлге жетишибиз керек деп ойлойм. Себеби мисалы дүйнөлүк тажрыйбаны карасак, ошол эле Россия мисалы мыйзам жаңы мыйзамдарды киргизип, мисалы армия тууралуу терс маалыматтарды дагы тарата турган болсо жоопко тартылат. Эми бизге андай мыйзам кереги жок. Бирок эми мындай айтканда талдап ошо терс таасирлер жок эмес, бар. Биз аны эч бир жашырган жокпуз. Жашырсаң бул кайра кайталана берет. Бизде азыр мисалы министр койгон бул министрдин да бир тапшырмасы эч бир терс окуяларды жашырбагыла деген. Себеби бул жашыра берсе, бул кайра кайталана берет. Биз ошону менен күрөшкө багыт алдык. Толук кандуу күрөшүп, аны жашырыштын эле кереги жок.
бирок ушу бир окуядан мисалы саясат кылып жатышпайбы, мисалы жалпы каралап армияны. Эми кээ бир баягы кыргызда деле сөз бар, 5 кол тең эмес деп. Анда эми бизде деле бар. Ар бир коомдо, ар бир коллективде бар. Мисалы бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Мисалы эгерде мектепте окуганда классыңарды деле эстесеңер, баягы кыйыны бар, алсызы бар, мисалы жакшы окуганы бар, начар окуганы бар, жүрүш-турушу жакшы балдар бар, жүрүш-турушу начар балдар бар эле. Ошондой экен да. Бирок биз ошону менен күрөшүп, эми ошо тарбия иштери менен, башка иш-чаралар менен ошо ар бир жоокердин аң сезимин, көз карашын жакшы багытка бурууга толук аракет көрүп атабыз. Жаңы окууга өтүп, отпускага келгенде, өргүүгө келген учурда, анда согушка катышкан адамдарда көзү бар эле. Азыр менин айылымда андай кишилер калбай калды, тилекке каршы. Ошо медальдарын кийип, таяктарын таянып алып үйгө келчи. Үйгө келип, баталарын берип, өздөрүнүн тилектерин айтып, сыймыктанганын айтып, себеби дегенде мен айылымда ошо аскердик окуу жайына биринчи тарыхында, айылымдын тарыхында биринчи болдум да. Анан эми жашырбай эле мындай жолдон чай ичип ал деп тыйын беришчи. Ушунчалык эме болчу. Анан көчөгө чыксаң, кичинекей балдар артыман жүгүрчү, значок сурап, эметип көп ошо мугалимдер суранышчу эле келип, формачан келип, мен ошо отпускага келгенде, өргүүгө келгенде бир 3-4 күн эле ошо форманы чечпей жүрчүмүн, себеби окуган мектебиңен бирөө мугалимдер суранат, келип ошо класстарды кыдырып, ошо жашоо шартыңарды, окуган окууңарды айтып бергиле деп. Анан айылдан чогулуш өткөрүп, ошо баарын тең чогултуп, ушундай күндөр болгон. Азыр эсимде бар, биринчи курсту бүтүп атканда аябай эле мен деле кыйналгам, үйдү сагынып, кетким келип. Ошо биринчи курсту бүтүп өргүүгө келгенде ичимде чечим кабыл алгам да. Ошо чоң энеме айтып, окууну таштайм деп айтып, анан барып, мындай деле таштап койсом болмок, бирок үйгө айтып туруп, анан кетем деп ушундай чечимге келгенде, анан келип эле артыман эле жана фронтовиктер кирип келди. Медальдарын тагынган. Анан баталарын берип, мен тилим да барган жок, дитим да барган жок. Ушул таштаганга. Аларды ойлоп алып. Мына коомдун ушундай таасири болуш керек деп ойлойм да. Бул деген эмне? Ошо урмат, сый болчу да. Бул мага эмес. Ошо мен окуган ошо жоокерге деп кабыл алдым да мен. Азыр деле ошондой көз караштамын. Анан биздин коомдо да ошондой таксисттер менден акча алчу эмес. Кээде таксиге отура койсом, сен окуп атасың, окуум, азаматсың деп тыйын албай койгон күндөр болгон, мисалы. Анан бирок тарыхыбызда бар, жалпы элдин башына кыйынчылык келгенде элибиз биригет. Ошол эле 99-жылы биз колонна менен Караколдон Бишкекке аэропортко чейин колонна болуп келдик. Ошол учурда жолдон бизди кубалап, тамекисин, башка азык-түлүк, дарбуз, коондорун бере албай, эми колонна токтобойт да. Ошо токтогон жерге чейин, мисалы, бир машина балыкчыдан Токмокко чейин кубалап келген эсимде. Улам токто дейт, эми колонна токтобойт да. Эми ошондой болсо, анан барганда да ошондой нерсе оюңан кетпейт. Анан кантип өзүң да уяласың, өзүңдү да кайра
баягы күжүрмөн болуп кыйынчылыкка баягы чыйралтады. адамды чыйралтат да. Ой жүгүртүүң башкача болуп калат. Дем берет. Эмне болсо да баягы душмандарды жок кылам деп. Анан мына ушул эле мисал кылып айттым. Ар бир жоокерге деле ушу коомдун, мамлекеттин ушу кайрымдуулугу, урматсызы ушундай сезимдерди пайда кылат болуш керек да. Баягы козгоп. Азыр кандай анан? Бул сиз айтып аткан окуя бул 99. Азыр деле ошондо мен айтып атпаймынбы, мисалы, могул кийим кечебиз эле аябай өзгөрттү. Жоокердин, офицерлердин психологиясын. Бирок азыр деле бар, баягы кичине ошонун немелери болот экен. Баягы терс таасиричи. Сурамчы болуп эле, баягы эми кайра суранабызбы, ошону кантип суранабыз деп ушундай эле ойлор кетчи. Себеби машыгууларга даярдоо болгондо биринчи баягы штабтык сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Кайсы мамлекеттен канча контингенттин саны, кайсы техника тартылат, кандай курал жарак колдонот. Анан баягы бизге келгенде биз кыйналып калган учурлар болгон. Анан андай күндөрдү да баштан өткөрдүк. Аны эстеп эле коюш керек. Унутуш керек. Бирок ошол психологияга да таасирин берет экен. Ок дарысын эсептей баштайт. Бизде мынча барбы, жокпу деп. Мына ушундай билинип калат да. Жокчулукка көнүп калган. Жокчулукка көнүп калганда, ошон үчүн мындай мамлекет карабаса ушу эң негизги ушу офицерлердин ишеничи. Себеби ошол эле офицерге, жоокерлерге толук кандуу жаңы курал жаракты берсең, психологиясы өзгөрбөсө, ошону толук кандуу колдоно албайт болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн баягы коомдон дагы бизге мындай жардам эмес, эми түшүнүү мамиле болсо эле, мен ойлойм дагы бул жоокерлерге аябай чоң дем болот. Урмат, сый, түшүнүү болсо эле кыргыз армиясы өнүгөрөт да. Анан айтып атпаймынбы, бизде өзүбүздө баягы ушундай психологиябызда бар экен. Баары бир мындай кээ бир жоокерлерди карасаң бир коркуу сезимдери бар да. Анан барып баягы атаандаш пайда болот экен. Анан баары бир барып баягы жоокерлик баягы канында болсо керек. Баары бир ойгонот да. Биз ошо сезимге жетишибиз керек да. Ал бул алтын казгандай болот экен. Ошого вот ар кайсы иш-чараларды өткөрүп, ошо тарбия иштери, ошол эле камсыздоо, ошол эле тамак аш, кийими, бул жөн эле мисалы жаңы курал жаракты берип койсоң армия оңолуп кетпейт. Бул деген ошо адамдан башталып атпайбы? Эң негизги ресурс бул адам. Мына азыркы согуштарда куралдуу конфликттер көргөзүп атат. Эң негизги ресурс баары бир адам. Албетте. Ошону кантип ойготуп атасыздар? Баягы келгенде эмнеден коркот экен? Эми ар бир адамда бир коркуу сезим болуш керек. Бизде армияда мындай эмелер, жаш жоокерлер келгенде айтабыз, коркуп куралды коркуу сезим менен колдонгула. Бирок бул мындай да, адамды коркутуп салыш эмес. Бул деген баягы коопсуздук эрежелерди сактоо иретинде айтылат бул нерсе. Негизи ошол ар бир жоокер, ошол мисалы өмүр атып көрбөгөнчү, ошо замбиректен мисалы пушкадан атса, бул аябай чоң эме. Ошо ар бир жоокер үчүн бул чоң окуя да. Замбиректен биринчи жолу атканда үнү, чаң, танканын мисалы апкатка деп коебуз. Мисалы окопко үстүнөн танка өткөн, бул деле мага балким мындай оңой көрүнсө керек. Мен деле ойлойм, түшүндүрөбүз. Окопко жатасың, башыңды чыгарба, үстүңөн танка өтөт, эч нерсе болбойсуң деп. Бирок ошончо да кээ бирөө корккондор бар. Ошон үчүн бул эме да, комплекстүү. Жок, коркуп
анан катышпай коебу кантип эмне Жок, кыл? катышат, баары бир өткөрөбүз да. Ошол айтып атпаймынбы, ошо алтын казгандай болобуз да. Аны түшүндүрүп, алдап кээде жанына командир кошо жатат. Ошондой күндөр болот. Андан кийин аларда корку сезим Корку жоголуп, сезим жоголот, техникага көнөт. Анан күнүмдүк ошо күндө мисалы бир учурда биздин техника жөн эле туруп калган да. муляж болуп эле. Муляж эмес, турат, күйүүчү май жок. Ошо сабакты. Ошол жоокерлер дагы мисалы танка өзү от алганда эле бир башкача сезим болот да. Жүргөндө башкача. Анан бул жоокер ошо көрүш керек да. Мисалы сиз деле мына кесибиңер журналистика, ошо микрофонду кармап, маалымат менен иштегенди көнгөнсүңөр. Бир күндө эле чебер болгон жоксуз да. Ооба. Бул деле ошондой нерсе да. Бирок ошо бир улам бир тепкич да. Ошо чеберчиликке жетиш. Эң негизги ошо айтып атпаймынбы, биз армиянын максаты бизди жоокерлерди даярдашыбыз керек. Эми Кудай сактасын, эгер эртең бизге бирөө, эми бизде мисалы көп нерселер бар да, башкалар көз арткан. Ошол эле суу, кен байлыктар, ошол эле биздин коом мисалы биздин коңшу мамлекеттерден өзгөчөлөнөт. Себеби сөз эркиндиги бар бизде. Бизде мисалы ар бир көчөдө жүргөндө деле байкайм да, биздин жаштар эми башка мамлекеттерге деле барып жүрөм, алар бирөө кысып койгондой да, баягы жанында бирөө мынтип улам тартып жүргөндөй сезилет мага. Биздин жаштарды карасаң, мына кээде сыймыктанасың да. Ар кандай тилдерди үйрөнүп билип атышат. Анан баскан турган сүйлөгөндөр эркин да. Куртчу анан, Анан эми бул каныбызда болсо керек. Сиздер да мындай талдап көрдүңүздөрбү? 10 жыл мурун аскерге келгенде балдардын түшүнүгү кандай эле, азыр кандай болуп калды? Өзгөрүп турат да баягы заманга жараша. Өзгөрүп турат. Сөзсүз түрдө. Мурунку мисалы 10 жыл мурунку келген жоокерлер эми көбү баягы материалдык абалынан аябай эле аксагандар болчу. Ошо мисалы жоокерлер суранат. Мурун үйдө ата-энем кыйналып аттыр, бар отун жарып берейин. Же чөп чабыш керек болуп калды, чөбү атам ооруп калды. Антпесем мал кыштан чыкпай калат деген эмелер көп болчу. Азыр көбүрөөк тойго сурашат. Бул деле жакшы нерсе, бул деле эметип анан кээ бирөө көбүнчө баягы ата-энем Москвадан келип калыптыр деп суранышат. Бул да баягы ичиңен сыздайсың баары. Себеби ар бир бала баягы ата-энеси көзү бар, анан баягы көзү барындар жетим болуп чоңоюп атышпайбы тилекке каршы. Бирок бул деле азыр азарат деп ишенем. Азаят деп. Сиз айтып атпайсызбы, шарттар жакшырды, каржылоо көбөйдү депчи, бирок баягы өлкөлөрдүн армиясынын деңгээлин рейтинг менен чыгарып турган бир уюм бар экен да. Ошол уюмда былтыр биздин армия 4-3-ке төмөндөп кеттир да. 145 өлкөнүн içinden 109 орунга чыгыптырбыз да. Бул себеби эмнеден болушу мүмкүн? Эми бул эме бул 4-5 борбор бар мындай. Институт исследований войны деген бар, америкалык. Швецияда бир негизи баары ошо рейтинг чыгарган, ошолордун рейтингтерин эске алышат да. Бирок бул деле субъективдүү нерсе. Себеби дегенде бул жерде мисалы бюджеттин негизги божомол деп айтышат да. Бюджеттин суммасын карайт. Анан канча мисалы техника, мисалы тоолуу жерде азыркы күндө мисалы ошол эле танкаларды эгер элестетсеңер, мурунку улуу ата мекендик согушту танкалар колонна болуп, артынан пехота, башкалар самолеттер учуп, андай согуш жок азыр. Анан мисалы азыркы күндө
Украинада. Мисалы мурун согуш кандай жүрчү? Окоп, душмандар жатат биякта, сен жатасың. Аралыгы ашып кетсе 500-600 метр болчу. Ошо 500-600 метрдеги талаада согуш жүрчү. Азыр андай эмес. Азыр 10 километр. Ошо 10 километрде аралыкта техника эмес, адам жок. Себеби азыр жанагы айтып аткан FPV дрондор техника чыкты, ошол эле замат атылат. Ошол FPV дрондор булар учуп, ошо тийгиче оператор көрүп атпайбы, аныктап атат. А мурун мисалы аткандан кийин аны дагы чалгындоо жүргүзүш керек болчу. Ал ок, мындай айтканда, жалпак тил менен айтканда, ок тийдиби, тийген жокпу, кандай абалда калды деп, аны дагы үстүнөн чалгындоо. Азыр андай эмес. Азыр FPV дрондор барат эле учуп барып, ошо тийгенине чейин көрсөтүп атпайбы. Анан биздин мамлекетибиз үчүн мындай танкалар такыр кереги жок деп айтпайм. Мен анткени өзүм да танкистмин, танковый училищени бүткөм. Бирок мындай андай көп санда эмес да. Анан ошонун санына карап рейтингти түзөт. Андан тышкары бул күжүрмөнү даярдоо боюнча мына былтыр эле 25-жылы Казакстанда бирлестик деген Борбор Азиян мамлекеттери катышты. Жалаң Борбор Азиян армиялары, жалаң өзгөчө багыттагы бөлүкчөлөр. Мына биздин бригадабыз 1-орун алды. Бул кандай? Ошон үчүн бул өтө субъективдүү. Анан бирок буну да эске алыш керек. Биз мындай эмелерди дагы эске алабыз. Сөзсүз түрдө бизде атайын кызматыбыз бар. Жок, эгер маалыматтардын баары сыр болсо, алар кайсы эмнеге таянып? Ошо эски маалыматтар да. Ошон үчүн биз ага деле көп көңүл бурбайбыз. Бизди 150 кылса деле. Бирок биздин азыркы өзүбүзгө биз дагы баягы кыйын болуп кеттик деп ошол эмеден алыс болушубуз керек да. Баары бир азыркы илим каяка баратат. Улам бир чакырыктар пайда болуп атпайбы? Пайда болуп атат. Мисалы айта кетсек, ошо Афганистан бул өзүнчө бир чакырык болуп, азыр кайра Афганистандын ичинде өзгөчө жана түндүк тарабында, ошо Таджик Афганистан чек арасында мына акыркы бир айдын ичинде эле бир 5-6 жолу кагылышуу болду. Эки тараптан тең өлгөндөр бар. Ошон үчүн биз даяр болушубуз керек. Азыр терроризм дагы. Терроризм, анан могу техниканын өнүгүүсү дагы азыр FPV дрондор өзүнчө, мисалы эгер кичине даярдыгы болгон адам, мисалы ошо FPV дронду даярдап, мейли огу жок болсун, там жарыла турган заты жок болсун. Мисалы FPV дрон 135-140 километрге чейин саатына ушундай ылдамдык менен учат. Ошол эле келип, мисалы таш тийсе эле кандай болот адам? Бул мына өзүнчө бир коркунуч болуп атат. Бизде мисалы стратегиялык объекттер көп. Ошол эле ГЭСтерден баштап, мисалы биз армия үчүн ошо суу чыккан түтөктөр дагы бизге эме да стратегиялык. Ошо заводдор бул өтө чоң маселе. Биз ошого багыт алып, ошого даяр болушубуз керек. Мен тармак боюнча бир суроо берип, анан жеке өзүңүзгө токтолгум келип атат да. Азыр коррупция жок, тармак жок болсо керек Кыргызстандачы. Анан сиздерде деле айрым учурларда маалымат чыгып калып атат да. Акыркы бир маалымат багы Коргоо министрлигинде коррупциялык схема аныкталды. Контракттык жана келишимдик негизде кызмат өтөөгө пара алып кабыл алышкан деп чыкпадыбы? Кантип күрөшүп жатасыздар? Бул да тилекке каршы бар. Алар бар тең аныкталды. Азыркы күндө мыйзам чегинде камалгандар камоодо. Ошол аскердик комиссариаттар, аскер бөлүктөрдүн контракттык жумушка алабыз деп ортодон акча алгандар бар.
бул эми коррупция эгер жалпысынан айтсам, мисалы эң баягы төмөн деңгээл бул Норвегия, Америка, ушу батыш мамлекеттерди айтышат. Ошол эле Германияда мисалы бүгүнкү күндө коррупциянын деңгээли 15% бар деп бааланат. Ошо Америкада деле. Бул эми такыр чынында эле бул эми ар бир адамдын бул эң негизги бул ошо адам акыл тартып тамга тааныгандан баштап окутуш керек деп ойлойм да. Бул өтө чоң комплекстүү ошол билим берүү системасы, ошо тарбия системасы, ошол эле биздин мисалы каада салттарыбызды ошо ар бир ошо тамга тааныгандан баштап биз баягы мык каккандай ошо несине баягы башына киргизишибиз керек экен да. Мен ушу белгилеп кетет элем, мык каккандай. Себеби дегенде биздин ошо каада салтыбыздагы аябай мындай негизи адамдын эң мындай бийик баалуулуктардан түзүлгөнбү деп түзүлгөн экен да. Ошол эле мисалы айта кетсек эми күнүмдүк маданият мисалы мурун Союз учурунда биз окуп калбадыкпы? Бизге ошол эле жилик тартууну бизге башка таризде берчи да. Мисалы пережитки старого деп ушундай таризде ана деп мисалы кээде үйгө келип да мен чоң эме апа бул эми эски эмне деп апам мага түшүндүргөн күндөр болгон. Балам андай эмес деп. Себеби бул деген сый. Ошондой нерселерди биз туура түшүндүрүп, азыр мына Мелис Мураталиев деген эме бар го. Тил комиссиясынын төрагасы. Тил комиссиянын төрагасы. Биз өткөндө баягы тегерек стол өткөргөнбүз. Ошол кишини чакырып, аябай жакшы нерселерди айтып берди. Ошол эле мурунку мамлекеттик секретарь, катчы, мамлекеттик катчы Касманбетов Сүйүнбек агабыз аябай жакшы нерсе. Биз азыр ошолордун сүйлөгөндөрүн, роликтерин дагы могул күн тартибинде атайын тарбия иш-чаралары бар. Биз азыр милдеттүү түрдө ошо баланчаны роликтери бар го, ошолорду жоокерлерге көрсөтүп атабыз. Анан келсек өзүбүз деле мисалы Россияда башка жерде окуп жүрүп, анан тилекке каршы кээ бир аксакалдар да билбей калыптыр. Мисалы биздин нукура кыргыздын каада салтын биз ошону менен бул да бир жанагы сиз айтып аткан эме бир жолу да. Ушундай бир комплекстүү иш чараны алып барганга аракет кылып атабыз, ошо күчүбүздү жумшап. Эми бул дагы мисалы бир жолу сабак өткөрүп койсоң, сразу таасир берип жыйынтык болбойт экен. Буга убакыт керек экен. Албетте. Анан эгер ошол жоокер мисалы 10 жоокердин ичинен жок дегенде бир 4-5 мээсине кирсе, бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Анан бул дагы баягы билим, бул өзү мындай экен да. Барып топтолуп барып, анан ошо адам ошо билимге муктаж болуп, курсак ачкан адам бар го, азык издеп адам ошондой болот экен да. Ошон үчүн ошо деңгээлге биздин максатыбыз ошо деңгээлге жоокерлерди жеткирүү. Өздөрү издеп калгандай. Изденип иштеген. Бул жоокерлерди эле эмес, офицерлерди дагы. Ар бир адам изденип иштесе, анан жыйынтык мындай чоң жетишкендиктер болобу деп ойлойбуз да. Ошо министрдин да так тапшырмасы бар. Бул багытта тарбия иштери азыр ушундай эметте. Демек, каада салтты да үйрөтүп жаткан турбайсыздарбы азыр, Эми биринчиден өзүбүз баарыбыз толук үйрөнүшүбүз керек экен. Билишибиз керек экен. Ошол эле мисалы азыр билбейм, туура болобу, туура эмес болобу сизге суроо берсем. Каада менен да мисалы салттын айырмасы бар экен да. Ооба. Көбү билбейт экен. Мисалы салт деген бул жалпы кыргыз элине таанымал. Каада мисалы бул бир аймакка таанымал иш-чаралар да, мисалы. Мисалы айтып кетсек, көлдө келиндер күнүгө жүгүнөт. Мисалы нарында
баягы жаңы келген келин эле жүгүнөт, андан кийин жүгүнбөй калат. Ушундай нерселер да мисалы. Бул дагы аябай терең, мурун көңүл бурулчу эмес, эми ошону билген жакшы экен. Бул дагы бир ошо жоокерликке, эми жалпы да комплекстүү тарбия да бул да. тарбия. Эми өзүңүз жөнүндө токтолгум келип жатат да. Биографияңызды карап көрсөм эчтеке деле жок экен. Сиз 2025-жылы кызматка дайындалганга чейин каякта иштегениңизди да таппай койдум да. Сиз жабык же мындай сырдуу жерлерде иштедиңиз беле? Кантип башкы штабтын башчысы болуп калдыңыз? Эми айта кетсем мен сырдуу жерлерде деле иштедим. Анан эми көбүнчө ошондой жерлерде иштеп калдым, баягы чалгындоо кызматында. Аскердик. УКМКданбы? Жок, бизде коргоо министрлигинин түзүмүндө башкы чалгындоо кызматы бар. Орусча ГРУ деп коет. Ошол эмеде иштедим. Анан аскерий бөлүктөрдө дагы взводдун командиринен баштап бригаданын штаб башчысына чейин ошо ар бир тепкичти өттүм. Жана чалгындоо кызматында ошо жөнөкөй оперативдик офицерден баштап ошо чалгындоо кызматынын башчысына чейин да ар бир тепкичти өткөм. Эмнени чалгындайт? Бул аскердик саясий абалды. Мисалы жалпы эмес, негизи бул согуш талаасында чалгындоо жүргүзүлөт. Согуш талаасынан баштап, мисалы биздин душманда эмне курал жарагы бар, ал курал жарак кандай абалда, мамлекеттин мүмкүнчүлүгү эми даярдыгы, ченемдүү эмелерди эле айтайын. Ооба. Анан сиз жана 2000-жылкы окуяга дагы катышыптырсыз, ошондо? Катышкам. Ошону кенен билсек болобу? Анда сиз ошо чалгындоочу катары катыштыңызбы же? Жок, мен анда командир катары катышкам. Себеби 99-жылы Россия Федерациясы биздин баягы мамлекеттик чек араны өткөрө баштаган учурда бизде 10-12 офицерди буйруктун негизинде чек ара кызматына которгон. Бирок анда чек ара кызматы коргоо министрликтин курамында болчу. Анан эң алгачкы Каракол чек ара отрядында кызмат кыла баштадым, ошо чалгындоо кызматында. Анан 99 окуялар башталып калды. Аякка мени отрядтын командири кылып бир жиберген. Вертолеттор менен ошо мыйзамсыз топтор жүргөн аймакка таштады. Биз почти 20-25 күн ошо тоолорду кыдырып, аларды издеп, тазалап, акыры Зардалыга түшүп, ошо Зардалыдан токтодук. Анан башка батальондор да келди, башка. Ошентип сүрүп чыкканбыз. Аларды жок кылып жана кууп сүрүп чыкканга толук катышкансыз да? Толук эле катыштык баарыбыз эле. Ошол Эми мындай, сиз кандай деп, мисалы ок атуу учурларын сурап атасызбы? Атышып, согушуп, андай күнүгө эле боло берген эмес. Мисалы биз почти 1 ай жүрдүк, 1 айда бир 3 жолу ушундай атышкан күндөр болду, бирок күнүгө эмес. Себеби деген алар аз санда болчу. Анан көбүнчө түнү, анан байкабай, мисалы колонна жүрүштө болуп, буларды алыстан байкоо жүргүзүлсө керек да. Дем алып, жоокерлер чарчап привалдап коебуз, ошол учурда кол салгандар болду. Анан мындай неме болгон жок, бирок Кудайга шүгүр, менин отрядымда жоготуу болгон жок. Алында армиянын абалы өтө начар болчу да. Армиянын абалы бизде, мен айтайын, күйчү май жок болчу. Мисалы күжүрмөн даярдоодо такыр эле бөлүнбөй калган. Эми такыр жок деп эметкенден алысмын. Күнүмдүк күжүрмөн даярдоого
күйүүчү майлар бөлүнбөй калган. Балким НЗда тургандыр. Мен анда капитан элем. Күнүгө атып, күнүгө машыкпасаң бул дагы анан эми психология жагынан такыр эле офицерлер баары төмөн болуп калган. Себеби чынында эле баягы тамашалап да айтып калышчы. Форма одежды номер 8, что найдем, то и носим деп. Себеби ошол учурда биз уже Советтер Союзунун жокерлери калдык акыркы шинелдерин кийип калган. Офицерлерге уже баягы эски ГДРдин формасы берилип, мисалы бир катарда карасаң 4-5 түрдүү форма бар болчу. Ошондой абалда болчубуз. Анан байланыш каражаттары дачы бул эми Союздан калган да. Алар мисалы ал кезде биздин байланыш каражаттарыбыз дагы Советтер Союзунун болчу. R105 деген радиостанция болчу. Ал өзү эле бир 12 килограмм, мисалы эмеси да чоң. Ошол мыйзамсыз топтор уже азыркыдай жанагы кичинекей колго бир кол менен көтөргөн азыркы рацияларды ошол учурда көтөрүп калышкан. Анан эми Советтер Союзунун байланыш каражаттары да эскилигине байланыштуу, мисалы тоонун арасында байланыш тартпай калчу. Өтө кыйын болчу. Аккумуляторлор эскирген. Анан кантип жеңдик? Өжөрлүк менен, анан жоопкерчилик менен го дейм. Ошондо да көрдүм биздин жоокерлер ошол учурда деле коомдо сөздөр жүрүп калган. Эми бизге кол салса азыркы муунун колунан эмне келет, кандай болот деп Коргой алабы? Бирок мен ошондо себеби окууну бүтүп атканда мага бир подполковник Ларионов деген мугалим айткан эле да, мен суктанам, кандай жерге барып кызмат кыласың. Менде эң мыкты жоокерлерим ошо кыргыздар болгон деп. Силердин жоокерлериңер ушундай тартиптүү, билимдүү, анан билимге умтулат деп. Анан келип мен биякта кичине башкача болуп калды абал. Баягы качкандар көп болуп аткан учур болчу. 99-жылы мисалы ошол бир ай жүрдүк. Ошо бараткан эмеден бирөө дагы баш тартып, же бир коркуп, балким корккондур, бирок эч кимиси мисалы айтып, бир офицер болду. Бирок ал эми башка улуту дагы жарандыгы да башка болчу. Ал арыз жазганда эле аны четтетип салдык. Башкалар бир да жоокерден мен андай арызданып же коркуу сезим негизинде мен баш тартам деген бир да арыз да түшкөн жок. Ооз эки дагы кагаз түрүндө такыр болгон жок. Анан тапшырманы кандай аткарган, өлүмгө даяр болгон жоокерлер менен ошо жоокерлердин башын кармап ошо тапшырма аткарганыма эмгиче сыймыктанам. Айрым жоокерлер менен эмгиче байланышым бар. Негизи кыргыз жигиттерин сиз айткандай канында барбы, эме баары дебесек дагы бир басымдуу бөлүгү өлкөнүн башына мүшкүл түшкөндө боякта бирдемеси ойгонот экен дагы, өзүнүн өмүрүнө, өзүнүн өмүрүн сайып коет. Биз мына 22-жылды эле көрбөдүкпү? Колго түшмүш болуп колун көтөрүп жанына басып келгенде 2 граната таштап, лейтенант Урайымов. Мисалы бул кандай батырлык? Андайлар көп болду. Ошол эле бир танковый экипаждын жаңы ошол тоо шартында танканы колдонуш аябай кыйын да. Ошон үчүн бир учурда ал жалгыз калган экен, болбой, мисалы артка чегиңбестен кайра алдыга барып. Андай учурлар көп болду. Бул жалпы видеого түшүп калган эмелердин үстүндө эле сөз болуп атпайбы? Андайлар көп болгон. Анан мен ишенем, азыркы жаштар деле эгер мамлекетибиздин, элибиздин башына бир иш түшсө, толук кандуу Чолпонбай, Дайыр Асановтой аталарыбыздан кем болбосо керек. Эмне үчүн аскер адам болоюн деп чечтиңиз? Эми
Бул мен тамга тааныгандан баштап эле мен өзүмдү башка адистикте элестетип көргөн эмесмин ушул күнгө чейин. Анан менин атам өзү мугалим болчу. Биринчи ошо атамдан башталды го дейм. Себеби ал баягы КГУ деп койчу, Кыргызский государственный университет, азыркы мамлекеттик университет, улуттук. Биринчи курсту бүткөндө баягы агитаторлор келип, ошо Ташкенттеги танкалык училищега агитация кылып, анан биринчи курсту таштап, экзамен тапшырбаптыр. Себеби жогорку окуу жайында окуп аткан учуру, анан ошол училищега өтүп кеткен. Аяктан 1 жыл окуганда чоң энем, атам жалгыз бала болгон. Анан чоң энем билип калып, Кыргызда дагы баягы кичине кыргызчылык болгонбу, ошо туугандарын айтканда бир чоң энемдин эжеси айтыптыр, жалгыз балаңды өзүң бага албайм деп, мамлекеттин мойнуна жүктөдүң деп. Анан чоң энем намыстанып барып атамды алып келип алган экен. Кайра ошо өз ордуна окуу жайым бүтүп, анан ошо эс тарткандан бери угуп калчумун, ошо өзүнүн бир кыялданып жүргөн ою окшойт. Мен офицер болбой калдым, баламды офицер кылам деп. Анан ошого да мен да уюп, анан мен чоң энемдин колунда өсүп калдым. Анан баягы 6 дем алыш күндөрү апам экөө келчи. Келип, анан жалаң ошо берген китептери ошо согуш жөнүндө, партизандар жөнүндө болчу. Анан мага да жакчы ал. Анан көргөн кинолорум эле бүт ошо. Ал кезде андай эмелер көп эмес беле. Ошентип башка адистикте өзүмдү элестеткен эмесмин. Ушул күнгө чейин деле мисалы армияда эле кызмат кылып келатам. Балдарыңыз дагы сиздин жолуңузду жолдойбу? Жок, тилекке каршы бир учурда эч кимиси военный, улуу балам военный болгусу келген жок. Мындай эле жарандай башка кесипти тандап иштеп атат. Андан кийинки уулум техникумда окуп атат. Военный болом деп такыр мен тапшырып көрөсүңбү, тапшырасыңбы десем болбой койгон. Азыр бирок ошо окуусун бүтсөм армияга барам деп атат. Анан армияга барып, аяктан өзү көрөм дейт. Жашоомду ошо армия менен байланышамбы, байланыштырамбы деп. Себеби ал дагы мындай кызыгуусу башталды окшойт. Анан сөзсүз түрдө буюрса ошо күзүндө мөөнөттүк кызматка жиберем деп турам. Өзү эле барам деп атат да? Ооба, өзү барам деп атат. Ошо мен каршы болгон жокмун. Анан бир гана айттым, сени алыс жакка жөнөтөм деп. Көз алдымда болбой алысыраак барасың. Анан кичүү балам ал башынан эле военный болом деп бирок ал мектепте окуп атат. Ал военный болом деп жүрөт, аскер кызматына барам деп. Анан сиз жана жогоруда айтпаңызбы, танкистмин деп, ошо эмнеге танканы тандадыңыз? Атам танкист болчу, анан башка деле мындай ойлонуу, летчик, ошо авиацияга барайын деген бир ой бар болчу. Анан медкомиссия өтө катуу болгондон өтпөй калып дагы жүрбөйүн деп анан ошо танкисттик кесипти анан өзүмө да жакчы. Мен өкүнгөн жок. Танкист бул кызыктуу болсо керек аябай, Кызыктуу эле. Аны канча жыл окуйт, анан мен мындай азыр элдин баары айдоочулук күбөлүк жөнүндө маселе көтөрүлүп атпайбы? Танканы айдаш үчүн канча окуш керек? Эми 4 жыл бою окутат. Союз учурунда баягы 4 жыл болчу, ошо 4 жыл бою окутат. Бирок ал жөн эле айдоо эмес да. Аны айдаганды үйрөтөт, атканды үйрөтөт. Аны танканын ичинде көп, мисалы ошо ок атуу системасы өзүнчө, байланыш системасы өзүнчө. Ошонун баарын билиш керек. Анан ар бир октарынын өзүнүн баллистикасы болот. Ошо ине жибине чейин. Ошо бир эле танкадан мисалы 3 түрлүү снаряддар болот. Ошо 3 түрү кандай атат, кандай учат. Ошо
бутага таамай тийиш үчүн кандай атыш керек, механик кандай айдаш керек, ал керек болсо шамал каяктан үйлөйт, канча ылдамдыкта, абанын температурасы, ошонун баары таасир этет. Ошонун баарын окутушат да. Ушу танк айдап душманды жок кылган учуруңуз болдубу? Андай тажрыйбам жок. Себеби 99-2000-жылы танкаларыбыз такыр эле жүрбөй калган. Анан танкалык бөлүкчөлөрдү такыр эле таратып салган. Эмнеге, танка жок болгондугунанбы же? Жок, танка жок болгондугунан эмес, күйүүчү май биринчиден. Анан бизде да баягы саясат жогорку деңгээлде деле айтылып калбады эле. Биз Швейцариябыз, бизге армия кереги жок деп, ошонун негизинде деп ойлойм. Танкалар сатылып кеткен учурлар болгон да. Эми сатылган деп мен деле уккам, бирок мындай аз санда сатылса керек. Бирок танкалар бар болчу, танкалар турган. Бирок абал кандай абалда экен бул бир. Себеби дегенде танкалык ошо танкаларды карай турган адамдарды, бөлүкчөлөрдү жоюп салган такыр. Анан ошо ар бир аскер бөлүктөн мурун танк училище бүткөн офицерлерди издеп жүрүп, мага полковник Елазинский келип ошо жеке маектешип, себеби мен анда чалгындоо кызматында иштеп калгам. Мени эми биринчиден мага ошол жерде көп нерсе байланып калган экен. Мага менин жетекчилигимде уруксат берген жок мага. Анан өзүм деле мындай көп барганга умтулган жокмун. Анан ошентип бирден экиден терип ошо танковый батальондо кайра кургам. Асанбаев деген командири бар болчу. Ошо командири болуп дайындалган. Азыр атын эсимен чыгарып атам. Ошо балыкчыда мисалы ал армиядан кетип, таксовать этип жүргөн жеринен алып барып армияга. Ошондой бул эми баары эле билет буну жашырган эмне. Жок, ошондо азыр танкаларыбыз бар да кенен эле. Танкалар бар, жетиштүү. Аны айдагандар дагы жетиштүү. Жетиштүү, баары бар. Алар дагы баягы күжүрмөнү даярдап. Күжүрмөнү даярдоодон өтөт. Эми танковый биатлонго катышкандарды президенттен да сыйлыктарды алганын өзүңөр көрөсүңөр. Ошон үчүн биз ал да бизге сабак болду. Ошон үчүн танкалык бөлүкчөлөрдү биз жок кылган жокпуз. Тескерисинче кайра биз чогултуп, анан бир типтүү танк, мисалы мурун бир бөлүкчөдө ар кайсы типтеги ар кайсы баягы үлгүдөгү танкалар болсо, азыр биз баарын бир типке келтирип, себеби бул окутуу процесси. Бул дагы эгер ар кандай үлгүдөгү эмелер болсо, бул баягы кыйынчылыкты жаратат да. Анан бир типтүү болуп, мисалы бир танкалык бөлүк, бир мисалы ротаны айтып коеюн, мисал кылып. Бир рота бир типтеги танкаларда. Башка рота мисалы эгер болсо, башка типтеги танкаларда. Эми бизде жалпысын Т-72. Танкаларды каяктан алабыз биз? Биз азыр акыркы эмеде алган жокпуз, алганга да кажети жок, себеби бизде танкалар жетиштүү санында. Биз танкаларды жаңы кыймылдаткыч жана жетишпеген шаймандарын алдык. Эски танкаларды бүт баарын оңдоп, мына өзүбүздө 2 ремонтный база түзүлгөн. Андан мурун да бар болчу. Ошо адистерди үйрөтүп, камсыз кылып, азыр биздин адистер мисалы ошо армейский терминде средний ремонт деп коет, орточо ремонт. Бул деген толук ички системалары, узел агрегаттары, ошонун ичинде кыймылдаткычтары, анан бузулган эмелери алмаштырылат. Танка корпусу эми ал сооттолгон. Баягы чек арада болгон окуяларда ошо танкалар колдонулду да. Ама 22-жылы, 21-жылы колдонулду. Демек кереги бар экен да. Кереги бар. Бирок аны пайдалангандын өзгөчөлүгү бар, тоолуу шартта. Подкастты жыйынтыктап бир суроо бергим келип турат. Аскер кызматкери болом, армияга барам дегендерге эмне деп айтат элеңиз? Биринчиден мен бул жаштарга дагы, жаш муундарга дагы азыр армияга жаңы аскер техника, жаңы мындай дүйнө жүзүндө эң передовой деп айтсам болот.
ушундай каражаттар келип атат. Бул деген бүт ошо биздин мамлекетибизге, мамлекетибиздин коопсуздугун биз толук кандуу камсыз кылышыбыз керек. Эмне үчүн керек? Себеби дегенде биз ошо экономикалык өнүгүүнү анткени камсыз кылып беришибиз керек. Себеби дегенде мен кичине кененирээк жооп берейин. Ар бир адам, ар бир жаран, ар бир коом, мамлекет эң биринчи эмнеге муктаж? Коопсуздукка. Анан кийимгече. Коопсуздук болбосо, эми мамлекеттердин мамилеси мен ойлойм баягы эки адамдын мамилеси кандай болсо, ошондой эле. Мисалы бирөө жалпак тил менен айтып кетейин, мисалы алсыз болуп турса, аны жанында керек болсо кошунасы жөөлөп кетет. Анан күчтүү болуп түз булчуңдары чыгып турса, ага эч ким жөөлөп кетмек түгүл айланып өтөйүн дейт. Ошон үчүн эң негизги биз коопсуздукту камсыз кылып беришибиз керек элибизге, жерибизге. Анан ошол кызмат бул өтө ыйык, конституцияда да ыйык милдет деп айтылган. Бул ыйык милдет. Анан мен деле айтып атпаймынбы жана ар кандай учурлар болду. Бизге камкордук эмес, бизди эч ким сыйлабай калган, ал да баштан өттү. Бирок мен элиме да ыраазымын. Азыр мамлекет баары тең камкордук көргөзүп, сый урмат бирок ошол учурда деле болуп келген. Жалпы балким көрүнүштө болгон эмес, мындай болуп келген. Эң ыйык милдет. Анан ар бир адамдын негизи кыргыздын жигитинде бул жүрөгүндө болгон нерсе болсо керек. Кызмат кылбай калгандар, мен деле ден соолугуна байланыштуу барбай калган классташтарым бар. Эмгиче өкүнүшөт. Анан байкап турсаң, менден кичүү балдар бар, айылда барбай калгандар. Өкүнбөгөндөрүн көргөн жокмун. Ошон үчүн айтат элем, өзгөчө жаштарга, жашооңор жаңы башталып атканда, кийин өкүнбөгөндөй, анан эми ар бир эркек кийин балдарын тарбиялайт да. Ошо тарбиялаганда да биринчиден өзү үлгү болуп туруп, анан тарбия иштерин жүргүзсө, аябай натыйжалуу болобу дейм да. Ошон үчүн чакырып кетет элем, армияга барыңыздар. Мындай эми өз көзүңөр менен көрүп, анан айтасыздар. Сон рахмат, бүгүн майрам күнү келип сон маек куруп бердиңиз. Бүгүн бизде конокто куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы жана коргоо министринин биринчи орун басары Тариел Отонбаев болду. Маекти мен Элизат Эркин туруп алып бардым. Саламатта туруңуздар.